Мисал үчүн биз ала турган болсок, Владимир дей турган болсок, Владимир деген сөздүн этегине эгерде у тамгасын кошо турган болсок, у окончаниясын кошо турган болсок, ошондо га деген мүчөнү берет. Владимиру, Владимиру дей турган болсок, Владимирге, Владимиру, Владимирге. Александру дей турган болсок, Александр болсо, мисалы үчүн Александр, ал эми этегине у кое турган болсок, анда Александру, Александрга болот. Максим дей турган болсок, Максим, Максим, Максиму дей турган болсок, Максимге болот. Андан кийин, мисалы үчүн человек дей турган болсок, человек, человек адам, человеку адамга. Начальник, начальник, начальнику, начальнике, начальнике деген суроого жооп берет. Мисалы үчүн Владимиру дей турган болсок, этегине у кое турган болсок, кыргыз тилинде га деген мүчөнү берет. Александру, Александрга у деген га деген берет кыргыз тилинде. Максиму, Максимге у деген окончания, демек га деген мүчөнү берет кыргыз тилиндеги. Человеку адамга, начальнику, начальнике болот анда. Начальнике.